Урматтуу жыйындын катышуучулары, залда 4 микрофон иштеп жатат. Өтүнүч ушул кезектүүлүктү жана тартипти сактоо менен суроолорду берсеңиздер болот. Суроо жоопторго 2 минуттага чейин убакыт берүүнү сунуштайм. Жетишпей алгандар болсо, бул фойеде биз атайын кабыл алуу пункту уюштурулган, ошол жака кайрылууңуздарды берсеңиздер түздөн-түз президенттин администрациясына берилет. Урматтуу президент, мен Ош шаарына караштуу Төлөкөн айылында турамын. Атым Медербек Мамарасулов. Урматтуу президент, ушу сиз келгенден тартып Кыргызстан оңолду. Карапайым элди карап, биринчи айттыңыз эле, бай жоголот, кембагал жоголот, орто жашайбыз деп. Азыр сиз келгенден орто жашап атабыз. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Рахмат эме. Мактабай эле койсоңуздар. Атайлап мактаткандай көрөт айрым саясатчылар. Ошон үчүн дароо эле диги проблемаларыңызды, суроолор болсо, талаптар болсо, анан кандай бир чечүүчү маселелер болсо, сразу ошого өтсөңүздөр. Төлөкөн айылында бир 3 көйгөй бар. Биринчи мына тротуар, жолубуз тар. Өзүңүз 1-2 жыл мурда мына ипподромго келгенде көргөнсүз. Аябай транспорт көп, окуучулар жолдун ортосуна кетет, көп авария болот. Экинчи сурообуз канализация. Мына Төлөкөн айылы зона отдыхка карайт да. Жаздын ысыгында жолдун кетип атсаңыз септик жытанат. Ошо канализация болсо жакшы болот эле да, бизде Төлөкөн айылындачы. Анан үчүнчү сурообуз, ошо биздин мектеп Төлөкөнгө мектеп түшүп атат. Ошо мектептин атын Шекер Базаров атында коюп берсеңиз жакшы болот эле. Элдер ошону суранып мени жөнөттү да. Ал адамдын атыбы? Ооба, Шекер Базаров деп аты. Мектептерди кое берели дегенбиз, мектептерди. Боло берет, Ну, аны карап көрсүн жергиликтүү бийлик. Депутаттар чечет. Негизи биз айылдарга адамдардын аттарын койгонду тыюу салып атабыз да. Кызыл чеке болуп, 2 бөлүнүп, 3 бөлүнүп мушташа беришет экен. Менин атам атын коебуз, сенин атаңдын, сенин урууңдун деп ошон үчүн. Мектептерге боло берет экен. Карап көргүлө, эгерде жергиликтүү эл, депутаттар, жергиликтүү кеңештин төрагалары каршы болбосо, пожалуйста, эч кандай каршылык жок. Так, тротуар боюнча, тротуар менен жол, то есть канализация экен. Канализацияны ким карайт? Айыл чарба. Водоканал да, водоканал. Ну, карагыла, бул айылдуу жерде экен да, айылдуу жер. Төлөкөн айылында дедиңизби? Төлөкөн айылында болсо ошол канализациясынын тиешелүүлөрү карагыла. Мектеп боюнча айттым, тротуар боюнча кимге тиешелүү болсо карагыла. Бул шаарга кирип кеттиби ошондо, Төлөкөн. Шаарга кирсе сиздики экен анда. Карап бергиле. Кийинки. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич жана жыйындын катышуучулары. Мен биринчи көйгөйүм, мен Озгур айылынан Атабек Умарбек. Биринчи көйгөй айылда суунун башы болгон менен таза суу, иче турган таза суу жеткиликсиз. Экинчи маселем, жер бар, детсадка бөлүнгөн. Бирок ошол жыйынтыгына чыгып, жакында Кудай кааласа үмүттө турабыз, детсад салынган. Себеби Озгурда болгону бир гана кичине детсад бар. Үчүнчү маселем, азыр Кыргызстандын көп жердеги желегин желбиреткен биздин жаштар спорт менен. Өтө спорт комплекске муктажбыз. Ошол детсаддын жанына спорт комплекс курдуруп берсеңиздер. Кайсы айыл дедиңиз? Озгур айылы. Өзгүр? Озгур. Төртүнчү маселем, 2017 жылдан бери Озгур айылынын үлүш жерин жеке менчик, жеке инсандар өздөрүнө менчик кылып үлүш жерлерди бөлүп туруп документтештирген дагы азырга чейин сот процесси аягына чыкпай жүрөт. Элдин үлүшүн жеке менчиктер менчиктештирип алган. Ошол маселе эмге чейин чечилбей жүрөт. Азыр токтоп туруңуз. Элдин үлүш, элге тийген үлүш жерди ким менчиктештирип алат? Чиновниктерби? Ошо чиновниктер. Бири Урустам деген неме суу чарба немесине иштейт. Сулайман Урустам деген. Азыркы чейин ошонун жыйынтыгы чыкпай жүрөт. Ким болуп иштейт ал? Сулайман Урустам. Суу чарбасында иштейт эле. Обл прокурор барбы, турчу орунга?
Облус прокурор. Прокуратурадан ким бар? Шаардык. Сиз караңыз мону. Үлүш жерлерди кантип менчиктештирип алат? Суу чарба департаментинин башчысы. Түшүнүктүү, Сизге тапшырмаган. Дагы Рахмат көңүл бурганыңызга. анда токтоп туруңуз анда. Могул так. Дароо эле жооп берип кетейин, ошондо убакытыбызды бири-бирибизге абдан үнөмдөйбүз. Таза суу боюнча биз жылына где-то бир 40 айылга, 40 айылдан таза суу чыгарып берип келатабыз. Силердин айылга деле акыры бир күнү жетебиз. Быйыл болбосо эмдиги жылы дегендей. Бүт баарына бир моментте, бир жылда эле кылып бере албайт экенбиз, ага бюджетибиз не позволяет дегендей да, орусча айтканда. Кечиресиз, ошону туура түшүнөсүздөр, жетебиз ага да. Бала бакча боюнча карап көргүлө. Канча бала бакчалык орунга эме кылды эле, долбоорлонду эле. Микрофону күчкүлчө айтып болду. 260 орынға деп сунуш кылып атабыз. Эми бизге канча көбүрөөк болсо ham Сунушуңар, канча көп болсо болот. Эл аз да, не көп ал жерде. Элдин Жок, планга кирген менен каражаты бөлүнгөн беле? жалаң шаардагы детсадтарга апарабыз биз неме бала балдарды. Түшүнүктүү. Спорт комплекс боюнча суроо коюп коелу. Биле аны тактайбыз. Күчүбүз жетсе куруп беребиз. Болбосо быйыл, болбосо эмдиги жылы. Эгер жеке болсо биздин инсандар бар, жеке кызыкчылыгы бар, өзүбүздүн жаштар. Демилген менен өзүбүз курабыз деген балдар дагы бар. Жер берсеби? Айылдын тургундарынан бар, ошондой курам деген балдар. Карагыла, эгерде жер болсо бөлүп бергиле, курабыз десе. Бирок мамлекет тараптан да жакшы жардам берели, анткени жеке жактар баягы начар куруп койбогондой болуш керек да. Бир 50-60 жыл былк этпей тура тургандай болуш керек. Жеке жактар кургандарды деле көрүп жүрөбүз, республика боюнча баягы спонсорский кылып, ошо айылдын жигити куруп берем дегенде начар куруп койгондор моменттер болуп атат да азыр. 5-10 жылдан кийин жарабай кала тургандай кылып куруп коюшат. Ошону эмеге алыш керек. Анан курулуш министри ушундай курулуштардын бардыгын көзөмөлгө алышыңыз керек. Түшүндүңөр, мурдакыдай болбош керек. Баягындай документи жок, жөн эле ооз экеле могу жерге сала бер деп коюп, анан эч бир долбоору да жок салып койбосун да ошолорду карагыла. Так. Түшүнүктүү болду. 4-чү маселеңиз боюнча шаардын прокурору, сиз муну текшересиз дагы башкы прокурорго далаш этесиз, анан ал мага айтып койсун. Түшүнүктүү экөөңөргө. Микрофон бергиле, 4-чү микрофон. Саламатсыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын Жапалак айылынанмын. Фамилиям Нуриев, атым Абдижали. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Жапалак айылдык аймактык башкармалыгы шаарга өткөнүнө 30 жылдын тегерегинде болуп калды. Бирок 15 жыл мурда башталган бизде айылга киргизилген газдаштыруу башталып, көп иштери бүтүп, бирок аягына чейин чыкпай турат. Ушул маселени чечип берсеңиз. Экинчи, Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында канализация жок. Мына Төлөйкөн, Озгур баарыбыз бирбиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бир Жапалак айыл аймагына карайбыз. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңуз. Рахмат сизге. Жакшы, түшүнүктүү. Газдаштыруу маселеси боюнча азыр газдаштыруу системасын карап көрүшүбүз керек. Бул боюнча иштер жүрүп атат, токтогон жок. Канализация боюнча мэрия силер карагыла, эми канализацияны бүт эле Ош шаарына кошулган жана Атайырдын негизиндеги аймактардагы айылдардын бардыгын канализациясын кошушуңар керек. Кеңейтесиңерби, же болбосо Оштун мощности чыдаса Ошко кошкула тегерегин. Болуп чыдабаса анда башка жаңыча канализацияларды куруп, очистной сооруженияларга кошуш керек. Кийинки. Ассаламу алейкум. Кыргыз эли, Ош шаарынын тургундары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз ушундай мүмкүнчүлүк берип, эл менен түз байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Ыраазыбыз. Сыртта турдук, кире албай, бирок мүмкүнчүлүк болду. Элди ойлоп. Мен сизге биринчи суроом мындай да. Неге кире албай турдуңуз? Киргизбей аттыбы, жемне? Жазылбай калган экенбиз. Жазуу менен киргизип атасыңарбы? Барбы дагы сыртта турган кире албай? Эми билбейм. Сыртта тургандар барбы дагы кире албай? Же жок? Кудайдан болуп чакырып калышты, кирип калдым. Так, охрана ким?
Сырғақ. Яраслан, сырғақ. Кире албай турабыз дегендердин бардыгын текшерип, металл схемаңар менен киргизгиле могут. Те артында тегерегинде тура берсин батышынча. Давай, срочно киргизгиле. Рахмат, чоң. Эми рахмат Садыр Кожоевич. Анан Эми чындыгы үчүн бир нерсе айтып коюш керек. Бул жигит 3-4 жолу мэрияга келип, мен өзүм айткам, ушул көйгөйүңөрдү президент келгенде барып айтасыңар деп, тескерисинче көйгөйбаларды биз өзүбүз чакырганбыз. Анын ичинде мен сизди таанып атам, сиз дагы болупсуз. Президент келгенде кирип ачык айтасыңар деп айтканбыз. Эми ошондой жактарын да айтып коюш керек да силер. Туура. Рахмат. Биринчи суроом, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына үлүш жер маселеси да. Бул Аты жөнүңүздү айтыңыз. Атым Уланбек, фамилиям Жалилов, Ош шаарында туулганмын, Ош шаарынын тургунумун. Маселе Ош шаарында, шаардын ортосунда 5 микрорайондун ичинде калып кеткен 79 гектар жер бар. Бул деген шаардын ичиндеги бүт коммуникацияга тиешеси бар жер. Бул жер бүгүнкү күндө талашта турат. Мына шаардыктар билет, Осмонов көчөсүнөн Темирязева көчөсүнө чыккан Ак Тилекке микрорайонуна барган Западныйдан эки беттеги жер. Билесиздер да тургундар. Ушул жерге Темирязева көчөсүнө былтыры мурунку мэрия жетекчилиги тарабынан жол кеңейтүү деп жер алышкан. Жер алганда биз ошол жердин өкүлдөрү, элдери, жеке менчик үлүш жердин ээлери жер бергенбиз. Бирок ошонун бардыгын бизди разы кылбай, мыйзамсыз тартып алып коюшту. Жолду салып коюшту. Ош шаарынын мурунку мэрия жетекчилиги. Ошо 70 гектардын канча жерине жол түшүп калды? Аны ошол өздөрү тиешелүү адистер билет. Ал жерде канча кишинин жери? Сиздики элеби же башка? 1300 адамдан ашык 10 сотиктен тийген 70 гектар жер 1300 адамга 79 тиешелүү. гектар. Түшүнүктүү. Анда мындай кылышыбыз керек да, муну Жанар мырза. Жеке менчиктерди жөн эле тартып алып койгонго болбойт. Жеке менчик кол тийгиз өзү негизи. Мейли жер болобу, мүлк болобу, мал жан болобу. Анда бул канча жолго деген немеси түшүп калды экен, баягы. Канча гектарына жол түшүп калды экен, эсептеп чыккыла дагы компенсация кылып, булар менен баягы мировой менен, тынчтык келишими менен чечишиңиздер керек. Башка жерден жер берип, эгерде кимдерге эме болуп кала турган болсо. Эгерде шаарда жер жок болсо, анда биз башка жакынкы айыл өкмөттөрдүн ФПС жеринен берсек да болот. Алмаштырып берсек болот да, өкмөттүн токтому менен чыгарып туруп. Анан ал эгерде шаардын ортосунда калган жер болсо, ал жерди анда бир жолу эле баарыныкын алмаштырып беришибиз керек, алмаштырып алышыбыз керек да, ал жерге ГИК аркылуу элге баягы үй жокторго үй куруп беришибиз керек. Мен азыр билбейм кандай жер экенин, мен көрө кетейинчи аны бүгүн эртеңдерде. Бергиле микрофонун биринчи. Былтыры ошол мыйзамсыздык иш боюнча сизге кат жөнөткөнбүз. Мурунку УКМК жетекчилиги Камчыбек Кыдыршаевичке, Ош шаардык прокуратура башкармалыгы Бакытбек Өмүрбековичке, мына жерде 9 барактан турган элдин колу. Бирөө дагы бир өкүл ошол жерге басып барып, мыйзамсыз салынып аткан жолду контроль кылган жок. Эл менен эсептешкен жок. Чогулуштарда видео фиксация бүт запистерибиз бар. Ошону сизден сураныч. Мыйзам жолунда эл ишелерин разы кылып, биз элдер каршы эмеспиз, бере турганча жерди беребиз деп уже бердик, жол салынды. Былтыр сиз Терешкова мектепте ачылышка келгениңизде ошол мыйзамсыз жолдон алып өтүшкөн сизди. Мен өзүм жол тосуп чуркап чыкканга чыгайын деген да бир ойлорум келген эле, бирок ондой кылбадым. Мыйзам менен кетип бара жатабыз мына ушул эл өкүлдөрү. Ошол арыз бүгүнкү күнгө чейин каралбай турат. Сураныч биздин жер үлүш ээлерине суранган компенсациясын берип, жерди берели, биз 20% эмес 50%тен ашык жерди берип атабыз. Ошонун мына жерде мэрия бекиткен трансформацияга постановление чыгарып коюшкан. Ошонун негизинде бизге компенсациясын берип, биз элге да берели, эл разы болсун, жер разы болсун деп сунушка келдим эле сиз. Болду, мен азыр жазып алдым. Рахмат чоң. Бул чогулуштан кийин тиешелүүлөрдү, мэрди баштаган тиешелүү адамдарды, мамлекеттик кызматкерлерди өзүмө чогултам, анан чечебиз муну.
Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Мен Бакирова Зарина Убайдуллаевна Ош шаардык санапит көзөмөлдөө борборунда вирусологиялык лабораториясынын бөлүм башчысы болуп эмгектенем азырда Наймабен. Мен маселем бул ипотекалык үй боюнча ушул Кыргызстанда пандемия убакта 2020 жылы 17 мартта Кыргызстанда биринчилерден болуп ковид илдетин ПЦР лабораторияда тапкан кыздардын бири мен болом. Ошол мезгилде правоохранительный органдарга келип мени кантип таптың, не кылып таптың деп өзүнүн баягы функциональный обязанностьтарын аткарган, анын туура түшүнөм, кысымга алып. Бизде Кыргызстанда жок болсо кандай эмне депчи. Мен эми ипотекалык үйдө көп жылдан бери очередте турамын. Мурун билесиздер, первоначальный взносу 30% төлөш керек болуп, ал мезгилде айлык маянабыз жетпей ала албай жүргөнбүз. Андан кийин мына Ош шаардык ипотекалык бөлүмгө электронный очередке турганмын. Андан сырткары ГИКте дагы электронный очередте турамын данный моменттагы. 432 номер болду. Азыр сиз айтып аткан үйгө дагы барсам 500дөн ашык патир бүттү, бирок алга сан илешпейсиң. Бизде 5 направление менен мамлекеттик ипотека берилип жатат деп. Бирөө 4%, 8% кылып бөлгөндө биздин очередибизге 28-29 жылдары гана жетесиң деп бизде ошентип аркага кайра тартып күтүп эле жүрөбүз. Общий стажым 20 жыл. Ошого сиз жылдын башында өзүңүз медицина кызматкерлерине 5000ден ашуун кезексиз ипотекалык патирди беребиз деп демилге көтөрдүңүз эле. Ошонун алкагында очередибизди жылдыртып, ошо азыркы бүтүп аткан үйлөрдөн кезексиз берип коюңузду суранат элек. Эл катары эле төлөп эле алабыз, просто очередибизди жылдырып берсин. Биз эгер очеред күлсөк, вообще 29-30 жылдарга чейин күтүшүбүз керек болуп калат экен. Макул, көңүл бурабыз. Эгерде медицина кызматкери болсоңуз, ошол республика боюнча биз 5000 адамга кезексиз берели дегенбиз, мугалимдерге, анан врачтарга. Ошонун ичине сизди кошуп койгонго аракет кылалы. Жазып алчы Азамат. Ошону жазып алып кошуп койсоң. Садыр Нуркожоевич, мен бир эле көйгөй менен келдим. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Токтосунова Замира Эсеновна. Мына Ош шаарына тез жардам борборунда иштейм. Ушу биздин зданиябыз 1932 жылы курулганда өтө эскилиги жетип, азыр мындай шартыбыз жакшы эмес да, немеге иштегенгечи. Ошого сизди ошо зданиябызды жаңы заманбап неме куруп беришиңизге сурана элек да. Көп жерлерге кайрылдык, иш бизге ушмалга чейин неме болбой атат. Ошону өзүңүздөн сурандым. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кирип көрүп кетсеңиз өзүңүз көзүңүз менен жакшы болмок. Канча квадрат метр? Так, 50 сотик да бизде. Эмен имараттын өзү канча сотик? Тез жардамдын имараты. Ошол 50 сотик жерде жайгашканбыз. Барбы бу жерде тиешелүүлөр, врачтар, шаардык врач барбы? Канча мындай көлөмү канча? Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. 100 квадрат. Азыр биздин ал жерибиз 150 метр квадраттан ашык, андан гараждарыбыз бар. Гараждарыбыз дагы эскилик абалда, уже баары 32 жылы курулган, андан бери эч кандай капиталдык ремонттон өткөн эмес. Канча машинеңер бар тез жардам? Бизде 26 машинабыз бар. Ошо шаар боюнча ошо бир эле тез жардам участок ошо жерби? Бир эле ошол жер. Зданияңардын өзү 150 квадрат метр дейсиң. 150 метр квадрат. 150. Бир этаж уже фундаменттери жер менен бир болуп неме болгондо 2017 жылы МЧС тараптан уже сноска деп берилген, бирок 2017 жылдан бери ар жака кат жазабыз, бирок жооп болбой атат да бизде. Макул, мен ушул өзүмдүн эле спонсордук фондуман, демөөрчүлүк фондуман эле курдуруп берейинчи. Бюджетте каралган деп. Рахмат, Садыр Нуркожоевич, чоң рахмат. Азамат, жазып кой, эмеден булардан кат алып туруп, мага алып келесиң, мен кол коюп берейин, анан сен курасың ким? Министр строительства. Сметасын чыгарып, экөөң биригип туруп, сметасын чыгаргыла, эми көп деле эмес экенде, 150 квадрат метр турбай. Эми азыр заманбап талапка ылайык кылып бир где-то бир 250-300 квадрат метр кылып бергиле, бай отурган жерлерин. Анан гараж тияк баягынын баарын сметасын алып келесиңер. Түшүндүңөр, а? Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздарбы? Мен Аймирова Гүлжан, Ош шаарынын Краснофлотская көчөсүнүн сностон келген 65 жашоошунун атынан кайрылып жатам. Биздин үйлөр снос болгонуна 9 ай болду. Бирок ошого карабастан 9 ай болгонуна карабастан биз эч кандай документ ала элекпиз. Жанарбек мырза өзү барып биздин
маселебизди жеринде көйгөйүбүздү барып угуп келди. Сизден сураныч, биздин ушул маселебизди эртерээк чечип берип, тек паспортторубузду берсе, андан кийин андан сырткары мындай комиссия түзүлүп, биздин бузулган үйлөрүбүздү базардын баасында баалап беришсе. Анан ал жерде көптөгөн адамдар өздөрүнүн өмүр бою тапкан оокаттарынан айрылып, ал жерге барып отурат да, анан ошону дагы жакшы баалап базар баасындачы бизге тек паспортторду эртерээк чечип бергенге сиз ошо көзөмөлдөп берсеңиз. Биз 9 айдан бери ал жерде 65 үй бүлө күтүп отурабыз да. Анан көпчүлүгү баягындай жакшы бааланбай калган. Кээбиркилерине мындай чоңураак жери болсо кичинерээктен батирлерди берип койгон. Өзүңүз айтмакчы, жер там менен батирдин айырмасы болот экен да. Анан ошону туура баалап, калыс баалап, комиссия түзүп берип, өзүңүз көзөмөлдөп берсеңиз, сизден сураныч. 65 үй бүлөнүн атынан келдим мен. Жана сиз экөөбүз сүйлөшкөн маселе ошол эле, снос болуп, жол түшүп калган ал жерге. Анан бергенде туура эмес берилип калган деп аттыңыз беле? Чоң үйлөргө 1 комнат берилип калган, кичине эле болуп жерге 3 комнат берилип калган деген. Бул маселе боюнча биз жана сүйлөштүк. Бул боюнча кеңешме өткөргөнбүз, 1 саат отурдук. Жанар мырза тиешелүү жетекчилер менен жакын арада чогултуп барыңыздарды. Эки тарап тең аны чечип беришет. Чечип берет бул боюнча. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Ош шаарына кош келиңиз. Ушул менде бир атыңыз? Ош шаарында төлгөм Мухтаров Анвар Арипович. Ким дейсиз атыңыз? Ош шаарында төлгөм Мухтаров Анвар Арипович. Анвар мырза. Анвар мырза. Ош шаарында төлгөм Заднепровский 24 биринчи үйдө турам. Элдерди жөйгөлөр менен келгем. Бекмамат Осмонов боюнча азыркы убакытта снос иштери улантууда. Анан ошол элдер мага көп ошол жакта тургундар мага айтып кетти. Ошону Садыр Нуркожоевичке жеткизип кой, кирсең дедилер. Макул, мен ондо кирип өзүнө жеткизип коем дедим. Комиссия боюнча ал жерде 4-5 үйлөрдө адамдар жашайт, 4-5 үй бүлө бир. Ошолор азыркы убакытта бир комнатада жашап калышканда, ошондуктан жерби или домбу беришиңерди суранып. Азыр токтоп турсаңыз, Бекмамат Осмонов деген ким ал? Бекмамат Осмонов көчөсүнүн көчөсү деңиз. Тургундары дебейсиз. Тургундары боюнча. Анан Кукумби көчөсү боюнча, ошол комиссия боюнча тоже бай снос болгон. Снос боюнча, ооба, снос болгон, бирок кээркилерге дом берген. Азыркы убакытта ГИКтин жетекчилери келип чыккыла, бул мурунку мэр. Бул боюнча азыр эле айтпадыкпы мына? 1 саат отурдук, 900гө жакын үй бүлө дедиңизби? Жанар мырза, канча 900гө жакын үй бүлө деп аттыңыз беле? Жалпы 745, Баарыңар менен мына жакын карада бүт баарын бүтүрөт. Рахмат, Садыр. Анан бир суроом бар эле, сураныч берип койсом. Амур Тимур көчөсүндө мурунку Женишбек Шерматович жарымына асфальт таштап койгон эле да. Анан тургундары ошо барсаң ошону айтып кой. Жанар Акаев до конца улантып коебу асфальтты деп суранды эле урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ошо элдердин жөйлөрүн жеткизип коюшум керек сизге. Биз жанакы кеңешмеде отурган кеңешмебизде баарыбыз чогулуп отурган жерде сөз болду. Муну кайталабай эле койсоңуздар, азыр курулуп аткан объектлер 100гө жакын экен. Бардыгы тең мындай сөзмө сөз сүйлөшүп турдас. Болду, сен могу жерге кура бер, мен сага акчаңды берем деп коюп тур. А строительдерге эмне ал жерге иш болсо болду. Анан мисалы бир 50 миллион сомго бүтө турган жерди строитель келип туруп, мен муну 100 миллионго салам, ошо проект 100 миллион болот десе, а болду, мен сага 100 миллион берем деп коюп эле кура берген экен да. Эми анын баарын токтотпой эле деп мына мен курулуш министринин Атай ээрчитип алдым. Мындан бир 20 күн мурун, 1 ай мурун жибергенмин Ош менен Жалал Абадка. Ушундай курулуштарды текшерип кел десем, бир дагы документи жок. Керек болсо үйлөр трансформация болбогон жерге куруп ийиптир үйлөрдү. 100 гектар жер, 100 гектар жерлерге, ар кайсы жерлерге, шаардын ичи, шаардын сыртыны, бай Атайыр боюнча шаардын территориясына кирген участоктарга да куруп ийиптир. Анан курулушун биз мисалы Бишкекте $700 под ключ кылып куруп атсак, мисалы мектептерди, больницаларды, жана башкаларды бүт мебелдери менен куруп атсак, кээ бир жерлерде биякта Ош Жалал Абадта 1400 деп договор түзүп алышыптыр. Келишим. Анан жиберип, мына азыр бүт бар, анын баарын тең кайсыл канча процент бүттү, кайерге келип токтоду, канча акча кетти, ошонун баарын эсептеп, эскисин жылдыргыла дагы, таштагыла дагы, мындан ары улап кет деп туруп, министрге мына өткөрүп алып атабыз анын баарын.
токтоп калган зданиянын бардыгы бүтөт. Токтоп калган жолдорду дагы улантабыз. Мектептер дагы эмнелер. Анан жана снос болуп, үйлөрү адилетсиз болуп кеткендерди болсо мына мэр өзү бүтүрөт. А калган стройканы мына Минстрой, жол министри бардыгы улантып бүтүрүшөт. То есть башталган ишти баары бүтүрүшүбүз керек да. А жанагы документи жок кура бергенди мен курулуш министрине тапшырма бердим. Нөлдөн баштап документин жасап, бардыгын анализдеп, текшерип, анан кийин баарын эми баягы калыбына келтирип туруп анан уланткыла деп. Ошон үчүн баягы салынып келатып токтоп калган үйлөр болобу, жолдор болобу же башка токтоп калганы себеби ошондон. Булар документин бүтүрүш керек. Документ эле бери айтканда эле 1 ай, 1,5 айдараң бүтөт анын баары. Ошон үчүн эми бул суроо боюнча чыкпай эле коюңуздар да, башка суроо боюнча чыккыла. Бул эки маселе боюнча мына тиешелүү кызматкерлер чечет муну. Чоң рахмат Садыр Нуркожоевич. Анан Жанар Акаев, сизге абдан ыраазычылыгымды билдирем. Анткени Ош шаарына аябай салымыңызды коштасыз. Ош өнүгүп атат. Сизге чоң рахмат. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен Жапалак айылынын тургуну Эргеш Манас Камилович. Жашоону начар десек кесир болор. Кудайга шүгүр, жашоо жакшы эле жүрүп атат. Кайсы айылынан дедиң? Жапалак. Жапалак. Ошондой да болсо дагы бир айтып турган нерсе, бизден Жапалак айылынын үстүндө Кеңсай массивинин оң жагында кирпичный заводдун подсобный хозяйствосу бар эле. Азыр кирпичный завод бузулуп, иштебей ордуна үйлөр түшүп атат, а ошону 1-2 адам ээлеп отурат. А Жапалактагы биздин жашоочулар bir үйдө 3-4 баласы менен чегеле албай отурушат. Ушул маселени карап берсеңиз, экинчи маселе туризм боюнча жакшы эле көңүл бөлүп иштер жакшы кетип атат. Бирок биздин мамлекет агрардык өлкө болгондон кийин ушул айыл чарбасына бир реформа жүргүзүп, бардык баягы жеке менчикке бөлүнүп кеткенде 10 сотугу бар, 20 сотугу бар немелер, ушуларды бир кооператив ассоциацияга бириктирип, бир сырткы базарга чыгыш жолунда bir карап берсеңиз. Рахмат. Ал жана кирпичный завод илгери мамлекеттик болгонбу же? Мамлекеттик болгон илгери. Иштебей калган, анан подсобный хозяйство. Орду бузулуп, азыр ордуна дом түшүп атат. Прокуратура. Тиги немесин дагы эле карап, изилдеп көрүп, далилдеп кандай жол менен алган, бул мамлекеттин жери болсо эсле. Түшүндүңөр, э? Анан талашты. Подсобный хозяйствосы эле да. Түшүнүктүү аксакал, түшүнүктүү. Жана өзүнө дагы келебиз, Кудай